Жыл башынан бери Манас эл аралык аба майданы 3 миллиард 136 миллион сом киреше тапты. Бул сума кирешелүү жыл катары эсептелген 2019 жылга салыштырмалуу 1 миллиард сомго жогору. Эгерде аймактардагы аэропорттордун мүмкүнчүлүктөрүн кошкондо, киреше булагын дагы да болсо көбөйтүүгө толук шарттар бар. Жылдын аягына чейин дагы 1 ай бар. 1 айдын ичинде өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. 2019 жылы 30.834 аба каттамдары болгон экен. 2020 жылы 16.090 аба каттамы болгон экен. Бүгүнкү күндө биз 2020 жылы пандемиянын учурунда көп авиакомпаниялар жана көп аба каттамдары кыскарып калган. Биз бүгүнкү күндө ошол авиакомпанияларды толугу менен кайра калыбына келтирип бүттүк. 2021 жылда жалпы 32 миңден ашык аба каттама аткарылды. Акчалай кирешеден сырткары бир топ кошумча каттамдар да ишке кирди. Компанияда буга чейин ортомчу топтор көп иштесе, бул жылы алардын саны кыскартылып, жеке иш аткарууга өткөндүктөн киреше булагы арткан. Президентибиздин тапшырмасы болду. Кийинки жылы биз Каракол аэропортунун реконструкцияны баштайбыз. Бүгүнкү күнү тех заданияларынын баарын бүтүрдүк. Буюрса азыр мына конкурска чыгарып атабыз проектно-сметный документациясын. Кийинки жылдан баштап аякта дагы реконструкция баштайбыз деген оюбуз бар да. Мындан тышкары ушул дочерний компанияларды өнүктүрүү боюнча дагы иштерди алып барып атабыз. Эскерте кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров аэропорттун бир жыл ичинде кирешеси кескин көбөйгөндүгүн айтып, муну дагы да болсо кеңейтүүгө шарттар бар экендигин белгилеп, жетекчиликке бир топ тапшырмаларды берген. Анын алгачкылары келерки жылдан баштап ишке ашырылат. Аэропорт боюнча быйыл 3 миллиард 100 миллион сом салыктарды төлөгөндөн кийин таза кирешеси болду. 3 миллиард 110 миллион сом. Мурда 1 миллиард 800 миллион сом гана таза киреше көрсөтүп жүрүшкөн. 1 миллиард 200 миллион сом каякта? Ошол эле рейстер, ошол эле тарифтер, ошол эле аэропорт. Быйыл аэропорт Европадагы ири компаниялардын бири болгон Виза Эйр менен келишим түздү. Мындан сырткары Казакстан, Россия, Өзбекстан, Беларусь, Бириккен Араб Эмирлиги, Туркия жана башка мамлекеттердин ири авиакомпаниялары менен көп жылдык келишимдердин негизинде кызматташтык уланууда. Ушул эле мамлекеттерге жергиликтүү авиакомпаниялар да өз каттамдарын киргизгенге жетишти. Узап бараткан жылды Манас эл аралык аэропорту 3 миллиард сомдон ашык киреше менен ийгиликтүү аяктады. Мындан сырткары бул жылы жакынкы мамлекеттердеги калкы миллиондон ашкан бардык шаарларга түрдүү каттамдар ачылды. Ал эми келерки жылда Каракол аэропортун реконструкциядан өткөрүү жана Ош аэропорту аркылуу жакынкы ири шаарларга кошумча каттамдарды ачуу пландары бар. Элиза Нурматова, Раскелди Кокулбеков, Ала Тоо 24.